сегодняшнего выступающего. И его зовут Назик Кадырмышев, но его, вам, возможно, он знаком как Элери Битикчи. Когда я для себя открыла Элери и мои коллеги, Элери наш единомышленник. Очень многие вещи, которые мы делаем, это часть его вклада. Например, слово «Исимде», название «Исимде» это появилось благодаря Элери. Сегодня не так много современных, актуальных, кыргызских, особенно молодых философов. Элери философ, и он будет с нами на каждой сессии, и это очень ценно. Элери сочетает две вещи. Первое – прекрасное знание кыргызской истории, языка, культуры, и международное знание философии, истории и так далее. Это вот уникальная вещь. Я передаю слово. Элери, пожалуйста. Рахмат. Бүгүнкү биздин лекциябыз жаңыда, биринчи жолу биринчиси бул бири-бирине артынан кете берет да ушу. Не нажимал, честно. Анан мисалы эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болду. 30 жылдан бери тияка бияка бирдемени кылып эле биз силерде жаш болгондо мына Швейцария болосуңар, тигине мындай деп Акаев ушинтип бизге бир максат берип аткан, мындай эң аз болсо деле мындай келечектин бир проектиси бар болчу да. Азыр келечектин проектиси барбы силерде? Мисалы азыркы мисалы эң мындай силерди эң мындай кандай десем ойлоно турган бир суроо барбы? Мисалы Кыргызстан менен эмне кылыш керек деп. Кандай надежда мисалы? Өнүгөт да. Ошо эң биринчи ушу өнүгөт деген, качан өнүгөбүз дегенди дайыма угуп атабыз да. Мисалы мен бир проблема болуп калса, же аялдын проблемасы болобу, же экономиканын проблемасы болобу, же коррупция болобу, дароо эле ушу кыргыздардан ушунун эң биринчи суроосу качан өнүгөбүз деген суроо келип атат да. Ошо суроо силерге каяктан келди? Ошону ойлонуп көрдүңөр беле? Ошо эмне үчүн качан өнүгөбүз? Өнүгүү деген сөз кайдан келди дейм да. Мисалы эмне үчүн анда качан тартипке келебиз деген суроо келген жок сиздин оюңузга? Макул. Мисалы могул маңкурттун сүрөтү, маңкурт деген ким мисалы сиздин оюңузча? Варианттар барбы?
Силер маңкуртсуңарбы? Жок. Азыр көрөбүз анда. Энкеси. Мисалы, маңкурт деген нерсе негизи мындай да, ал жакта шири жөнүндө жазганда Айтматов биринчи ошо китептин биринчи аты Обруч болчу. Бирок Обруч ошо Новая газета деген новый роман беле, эмне эле? Бир эме журналга чыккан 80-жылы. Обруч деген сөздү алып салган цензурачы, болбойт деп. Ошондон кийин и дольше века длится день деген атын койгон да, кылым карткан күн деп. Бирок Обруч деген ошо аты эң жакшы болчу түшүнүш үчүн. Анткени ал жакта жалгыз гана могу шири, кишини башына кийгизилген шири жөнүндө сөз болчу эмес. Экинчи, канча сюжет бар ошо и дольше века длится дейинде? 3 сюжет бар, Биринчи сюжет ушу маңкурт жөнүндө, экинчи сюжет ал, в принципе, дагы Тансыкбаев деген ким болчу? Эдигей жөнүндө болчу, Анан дагы космонавттар жөнүндө, Ошо Обруч Айтматовдун көрсөтүүсү боюнча эң биринчиси мына кишинин башына шири кийгизилет. Экинчиси тети СССРдеги тоталитардык режим, Сталиндин режими. Үчүнчүсү болсо спутниктер. Мына экинчиси болсо СССР, үчүнчүсү болсо спутниктерди тетиги эме болчу, Обруч монда уже. Азыр деңгээлдерди сүйлөп кетпедиңер, мына өлкөнү ойлош керек, дүйнөнү ойлош керек. Ал жакта деле ошондо 3 деңгээл болчу да, 3 уровень. Биринчиси мына шири башына кийгизилген, экинчиси тоталитардык режим, үчүнчүсү мына планетаны уже курчап турган бир Обруч болуп атат да, ошо спутниктердин эме боюнча. Анан биякта билим жөнүндө ойлонушубуз керек да. Билим, биз дайыма мына билимге эңсеш керек, билимге барыш керек дегенде мына окуш керек деп эле айтып атабыз, диплом алыш керек деп. Мына кээде дипломдор мына фальшивка болуп чыгып калып атат. Ошо билим кайдан келет? Анан билимдин өзү негизи баалуулугу кандай? Эң биринчиси билим кайдан келет дегенди ойлонгондо, ошондо дароо эле ошо билим аркылуу биз менен, билим аркылуу бизди башкара турган күч барбы артында деген сөз чыгат да. Мисалы азыр качан өнүгөбүз дегенде, мурда азыр айылда деле Москваны көрбөгөндөр деле ушинтип айтып жүрөт да, качан өнүгөбүз депчи. Бирок ошо өнүгүү деген сөз, прогресс деген сөз кайдан келди? Мисалы ошол эле Россиядагы Российский империя болгондо, жетиги Советтер Союзу болгондо мына прогресс үчүн жашап атабыз, коммунизм болот, өнүгүш керек дегенде мына биз артта калдык деген сөздөр силер өзүңөр ушул менен ой менен жеттиңерби, же ошол эле китептерден келдиби силерге деген сөз да. Мектепте силерди окуткан мындай отургула, мына мону жаттап, мына 5-барактан 10-баракка чейин жаттагыла деген сөз балким ошактан келди. Качан өнүгөбүз деген суроочу. Анткени мисалы ошого чейин эле силердин ата бабаларыңар көп болсо бир 2 кылым мурда качан өнүгөбүз деген суроо такыр жок болчу аларда. Динге ишенсе ал мынтип ойлочу, тиги дүйнөгө барганда кандай эмне болуш керек, бейишке түшүш керекпи же тозокко түшүш керек? Ошондой ойлор эң мындай негизги суроо болчу. Азыркы бизде уже башкача суроо, башка суроону бияка бизге киргизип койгон да. Прогресс деген эмне, силердин маданиятыңар артта калып калды, силер мына өнүкпөй атасыңар, эмне үчүн өнүкпөй атасыңар? Окубай атасыңар, мындай теорияны билбей атасыңар. Мына биз силерге келдик, силерди окутабыз деген сөздөр келди да. Ошого мен абдан таң калам да, мисалы
Биз дайыма мына батыштын илими өнүктүү, биз артта калып калдык деп айтып атабыз, бирок ал деле, ал жакта деле мындай гегемония деген сөздү билесиңерби? Гегемония деген сөз мындай үстөмдүк кылган бир билим бар да. Мисалы ошол эле экономикалык теориялар толтура. Бирок үстөмдүк кылган теория Адам Смиттин теориясы. Рыночный экономика, торговля дегендей мындай башка теорияларды окутпайт. Мисалы дагы бир теория чыкты. Кытайдын эмне үчүн ушундай экономикалык мындай күчтүү болуп калды? Азыр 2-чи орунда турат, бирок 50-жылдан кийин балким Америкадан ашып кетет деген бир божомол эме болуп атат да. Анткени өсүшүн эле карап көрсө эле көрүнүп турат да. Анан дагы бир экономикалык теориясы чыкты. Мына мамлекет инфраструктуралык бир проекттер менен проекттелерди жасап турса, мындай кишилерге жөнөкөй мындай эркиндик берип койсо, рыночный экономика, ошондо өнүгөт турбайбы деген жаңы проекти чыгып атат да, жаңы теориялар. Анан ошондо биз дароо эле мындай деколониалдык тандоо деген бир теория да бар да, бирок аякта тандоо decolonial option деп коет. Силерге жакса силер тандайсыңар, жакпаса укпай деле койсоңор болот да. Ошол жакта мынтет, биз ушу Европадан алынган терминдерди колдонбосок эмне болот деген суроо деле болот да. Мисалы, качан өнүгөбүз дебей, анткени ошол жактан келип атпайбы прогресс деген сөзчү. Мына биз өнүктүк, эми силерди үйрөтөбүз кандай өнүктүрүш керек депчи. Мисалы ошон качан өнүгөбүз деген сөздү алып, мисалы ошол эле качан адилеттүү сот болот деген эмне үчүн бизге келбейт ошо? Ошо мага мисалы ошол эле жетмек да. Адилеттүү сот болсо, мага өнүгүшү деле керек жок. Нет, не подразумевается. Вот как вы думаете, что такое прогресс и что такое простой суд? Прогресс — это же как umbrella, термин, который подразумевает развитие во всех сферах жизни. Развитие во всех сферах жизни. А разве вот до этого был Нурдин Усеев, да, здесь показывал лекцию. А разве в том же самом застывшем Енисейском каганате, который отстал от Европы еще в X веке, не было справедливого суда? Справедливость, она, мне кажется, изначально, она может быть, даже справедливость есть у обезьян. Был такой эксперимент, когда одной обезьяне давали виноград, а другой картошку за одну и ту же работу. То есть они должны были кнопку нажимать, одной картошку дают, другой виноград. Она смотрит, картошка, а там сладкий виноград, да? На 4-й раз она не выдержала и картошкой в экспериментатора кинула, да? Потому что это несправедливо было. То есть справедливость, она даже есть у животных, да, понимаете, да? То есть она не под... Это нас научили, что прогресс подразумевает вот это все. То есть вот такая амбрелла знания, такое большое, вам дается, и говорят, вот пока вот этого всего не сделать, пока нас не повторите, будет такое, да? Ну, например, в том же самом халифате исламском, который сейчас считается самым таким черным, да, таким этим, после исламского государства, там тоже был справедливый суд. И мы не можем, конечно, существовать отдельно от другого мира, но мы можем сделать справедливую судебную систему независимо от другого мира. Мы можем так сделать? Я это имею в виду, да. Вот можно следующий показать слайд? Это
учитель, да, наш? Дүйшен. Положительный образ. Несомненно, положительный образ, да? Самое интересное, что в западной историографии, истории, батышта ошо мугалимдер, ошо батыштын билимин үйрөткөн мугалимдер ошол эле батыштан критика кылынган, да, сынга алынган. Мисалы, мына бул дядя Сэм, Американын символу, мына танда кыла деп атат. Мына ол жергиликтүү калктар турат, же колониалдык мындай Кытайлар да бар, индейстер бар, африкалыктар бар, анан өздөрү тандай алат деп, же мугалимди берип атат, же солдатты, аскерди. Ошондо мына өзүңөрдүн тандооңор бар деп, бирок мугалим менен аскер бирдей болуп атат да, курал болуп атат. Аватарды барыңар көрдүңөрбү? Аватарда деле булар биринчи кимди алып келди? Биринчи мына мугалимдерди силерге алып келип атабыз. Мектеп куруп бердик бул дикарларга деп тетиги эме сүйлөп атпады беле фирманын чоңу, Мына болбой койбоду. Эми мына полковникти жиберебиз, барын талкалады, видеону карап көрөлү. Аматикай деген чоң бир дара. Мен айтайын. Ну нахрен. Что ты творишь? Я на это не подписывалась. Всем бортам, повторить залп. Аматикай деген дарагы алардын маданиятынын Уходим! символу болуп атат да. Анан ошо маданиятын жерден келген солдаттар талкалап атат. Баары шок болуп. Эмки видеодо дүйшөн. Айырмасы эмнеде биякта? Тиги кинодо ошо Аматикай дарагын Когда срублю ваш тополь. бүтүн элдер талкалап атат, Бүтүн Новый школа. планетадан даже. С большими окнами и крепкой крышей. Биякта болсо дүйшөн Я назову ее именем. Сувана. Настоящего героя. И в этой школе будут учиться ваши дети и дети ваших детей. И учить их буду не я, безграмотный, нищий бродяга, а настоящий учитель с микроскопами и картами. Если вы не хотите этого, у вас есть только один выход. Убейте меня. В принципе, билесиңер, ал баштады, анан бирөө жардам берип баштады ага, анан өз дарагын ушу мындай маданияттын негизи символу эле болуп атат. Бирок ошо маданиятты караңгы деп бул бизге керек жок. Жаңы маданият керек, жаңы билим керек деп өздөрү талкалап атат. Традиция маданияттын эмеси эмеспи?
Мисалы Аватардан алар деле жок, балдарыбызды мектепке бербейбиз деп койбодубу? Не нужна нам школа. Жок, маданиятты кыйылып калбадыбы? Сейчас этим Карап турсакчы мындайчы. Я. Азыр ага чейин жетебиз. Ошо бирок бул символ да бар, кинодо деле символ ба? Кинонун ичинде символ да чын эле. Жок, тотем эмес албетте, бирок ошо эски көз караш дегенде мындай деп ошондо эски деген сөз, жаңы деген сөз каяктан келип атат? Балким булар эски деп өз көз карашын эсептечү эмес. Советтер Союзу ошондо колониалдык империябы же жокпу? Сиздин оюңузча? Азыркы көз караш анан булардын көз карашы эмне менен айырылманат? Мисалы мисалы силердин айылыңарга кызылдар кирип келди. Тамагыңардын баарын продразверстка деп алып алды. Ачкачылыктан Түркистанда гана 1 миллион киши өлдү. Ошондо ушу мектеп, ушундай мектеп керекпи? Мисалы 1 миллион киши өлүп атат. Сайыс түзүлүп атат. Бирок баары чыкты да каршы. Басмачы мисал. Анан эмне үчүн ушундай көз караш тарыхта өзгөрүп кеттик? Россиянын ичинде колония болуп атабыз. Советтер Союзунда колония эмес болуп калдык. Эмне үчүн? Ошол эле мектеп үчүнбү куруп берди чын эле? А эмне үчүн Россия жаман, Советтер Союзу жакшы? Во.
ошондо билим курал катары колдонулса болобу? Ошо ошондо эмкисин эмесе болобу? Дагы. Аватарда мындай да, жерден келип атат. Аларга бир ресурстар керек ошо планетаданчы. Ошо планетадан ресурстар керек, анан ошо ресурстар ошо бактын астында турат да, эң мындай, анан абдан мындай эме кымбат ресурстар, анткени энергияны, мисалы азыр энергияны аккумуляторго билбей атпайсыз кандай көбүрөөк болуш керек. Ошо кармай турган, көп энергияны кармай турган ошо ресурстар ошакта экен да. Буларды айтыптыр да, мына силерге мектеп бердик, тигиндей мындай жылып койбойсуңарбы депчи. Анан тигилер жылбай атат. Анан кой мектеп болбойт экен. Эми буларды армияны кол салып алып салды да ошону. Анан ресурстарды алып салды. Биякта биринчи курал мектеп катары кетти да. Мисалы ошол düşөндө деле мектепти алып келип атат, ошол эле алыскы тетиги эмеге. Анан идеологияны алып келип атат, мына Ленинди тийбей тигиндей мындай деп ошондой сөздөр келип атат. Ошону түшүндүрөйүн деп атам да. Ошондо да билим каяктан келет, мисалы. Азыр бизде мындай кээде Facebook'тан баягыда ошо эсимденин ичинде Александра Филатова деген кыз менен окумуштум мен. Ал болобу биякта, болот. Ошону дагы көрөсүңөр. Бир иш-чара уюштурганбыз. Ошоктан мисалы Садырды колдогон болобу, же исламчыл болобу, же феминист болобу, же тигиндей мындай группаларга мындай майдаланып кетпедикпи азырчы? Ошо группалардын арасында жалгыз гана бир коммуникация бар экен. Уруш, конфликт. Facebook'tu карап көрсөңөр, Садырчыл менен тиги Мадумаров тигиндей мындай жөн эле пост жазып койбойсуң, жок, дакансалар деп жазат го, ошентип ошо конфликт бир эле коммуникация болуп калды да. Ошондо мындай да ой келип атат да. Мына особенно мо тажик менен согуштан кийин мындай ой келип калды. Кээ бирөө ошо тажиктердин форумга кирип, мынтип атпайбы, тажиктер кандай түшүнбөйсүңөр, силер агрессорсуңар деп айтып берип атат да, ошо тажиктерге доказать этип атат да. Бирок мен тажиктердин ошо СМИсине кирдим. Озоди деген азаттыгы бар. Алардыкы такыр башкача картина да. Такыр башкача. Мисалы катары ойлоп жүрөт да, мына силер биринчи кол салдыңар. Ошондо биздин ушул дүйнөлүк картина такыр башкача деле болушу мүмкүн болот экен, особенно мо Facebook инфопузырь деп коет го. Биз жакпаган кишилерди, дакансаларды болобу, Мадумаровчулар болобу, unfriend кылып коебуз. Бизде friend эле калат, friend list калат. Алар мен эмнени айтсам лайк басат. Алар эмнени айтса мен да лайк басам. Аларды бирөө критика кылса, мен астына комментарий жазам. Акмак. Сен түшүнбөйт экенсиң, бул тиякта окуп келди, тигиндей мына анын баарын көрдү. Мына моундай депчи. Бирок негизи мен Садырды да колдоп 2 жолу митингге чыккам. Садырчылдар менен деле сүйлөшкөм. Алардын картинасы деле ушундай. Алар деле мынтип ойлойт да. Булар батышчылдар, НПОлор бизди талкалайбыз деп жүрөт депчи, кыргыз маданиятын талкалайбыз деп. Эмкисин эметсе болобу? Мисалы, апай. Мели.
менен республиканисттерге, трамписттерге мынтип атат да, эй, ойгонгула, силер мына эчтекени түшүнбөй атасыңар, ойгонгула деп, бир музыкант ошону көрүп, музыка өтүп койду да, анычы. Бизде деле ушундай да, биз деле мисалы 9 октябрдан балконскийлер, анын ичинде мен да таяк жедик, садырчылардан. Ошондон кийин балконскийлер эмне деп ойлонуп калды. Кыргыз тилин үйрөнүш керек. Бул караңгы, кайта эле, караңгы элди деңгээлин көтөрүш керек депчи. Ошол үчүн садырдын артынан кетип баратат. Садырчыл деп айтпай эле коеюнчу, садырды колдолгон кишилер деле мынтип атат да. Булар манкурттар, батышка сатылып кеткен. Батыштын сөзүн сүйлөйт, деңнемен айтат депчи. Анан ошондой эки бөлөк картина болуп атат да биздечи. Биякта мындай артта калды, караңгы деген сөз азыр деле болуп атат да. Даже мына Орусия кетти, Британия кетти, бирок дагы эле мына балконскийлер мына караңгы элдин деңгээлин көтөрүш керек, деңне мындай. Ошондой ойлор жүгүрүп атат да, азыр дагы эле ушундай болуп атат да. Бирок садырды колдогон кишилер алар эмне ошо адилеттүү сот үчүн эмеспи? Же мисалы башка бир баалуулуктарды таба албайбызбы чогучу? Садырдан башка, же тиги Мадумаровдон башка. Толтура да. Ошондой конфликтти издебей, балким биз мындай жалпы түшүнүктөрүбүз кандай сүйлөшсөк эле, диалог баштасак, мисалы дебатчы деп атасыңар да, мага абдан жакпайт да дебатчычы. 30 жылдан бери дебат клубу эле болуп атат да биздечи. Дебат. А диалог клуб каякта? Вот бир да проекти болгон жок да, диалог клуб дегенчи. Диалогту кандай түзүш керек? Кандай мындай эмелерди табыш керек, жалпы мындай баалуулуктарды кандай табабыз, кандай отуруп сүйлөшөбүз дегенди качан үйрөнөбүз? Мындай listen to me, wake up деп эле жүрө бересизби ушинтип кыйкырыпчы. Ошо мына мисалы ошол эле дагы эле кээде мынтип мына биз окудук дегенде мындай, эми өнүгөбүз дегенде мындай дегенде бир эле нерсе да. Мисалы каганат деген сөз кыргызчабы? Каганат деген сөз орусча негизичи. Бирок кыргыз тилине кирип кетти. Кыргыз тилине кирип кетти, ошол үчүн тиги кыргызское великодержавие дегенде биз дароо эле кыргызский каганат дейбиз. Бирок ошо кыргызский каганат болуп атса, Нурдин Усеев балким айтып кетти, кагандын аты кана. Көбүнчө тиги судья болуп жүрөт, прокурор болуп жүрөт, дагы бир деме мындай болуш болобу дегенде мындай местный лидерлер. Негизи кыргыз эли деле жок болчу. Өз аты, ошо каганаттын өз аты Беңгү Теңир эл болчу. Вечный божественный эл. Бирок негизи эл болуп турат да. Эл деген сөз такыр башкача түшүнүк да. Эл деген сөз азыркы терминде нация, государство деген сөз да. Биякта нация, элге мындай басымдуулук болуп турат да. Бирок бизде каганат деп китепте жазылып турган үчүн ошол үчүн балким ошо эл садырдай бир кишини эңсеп, мына бизге хан керек. Ошо хан бизди өнүктүрөт деген ой пайда болуп атат да. Ошол жөнөкөй эле моундай разница да. Бул деле мындай
ошо билимдин таасири да. Силерди мына Макренин Плашкевтен баштап 90-жылдан бери каганат деп үйрөттү да, чын эле. Каган келгенде ошондо биз мындай чоң büyük бир дөөлөт болчук. Ошол үчүн биз өнүктүк, ошол үчүн мындай дүйнөлүк аренада бир роль ойнодук деген сөз болуп атат. Бирок өз аты эл болчу. Эч кандай кагандын аты дел даже тарыхта калган жок. Акта такыр башкача система болчу да. Вертикалдуу эмес, мындай горизонталдуу система болчу. Ошону да эметиш керек да. Ошол үчүн мисалы эмкисин. Ошол үчүн дароо эле мындай эң биринчи билимдин булагы каяктан келип атат деген суроо пайда болуш керек да. Мисалы мен деле азыр үйрөтүп атам силерди. Бул менден келип жаткан билим да. Аны деле мындай сын менен кабыл алыш керек да. Анткени бул жалгыз гана менин пикирим. Ошол эле тарыхтын учебниктери дароо эле ошо авторун карагыла. Бул билбейм, азыркы тарыхчылар кайсы учебниктерди? Чоротегин Осмонов деле болсо, ал бул Чоротегин менен Осмоновдун ой пикири ушу учебник. Тарых бул точный наука эмес. Эң биринчи ошону үйрөнүп алсаңар, ошондо бир аз башкача тарыхка башкача көз караш болуп калат да. Чоротегин жазган учебник ошо болуш керек да. Бул официалдуу же мындай чындык эмес да. Бул Чоротегин жазган китеп. Даже если ал университеттин программасына кирсе деле, мектептин программасына кирсе деле, ошо жөн эле Чоротегиндин ой пикири деп кабыл алыш керек да. Бул лекция деле менин ой пикирим болуп атат да. Ошо керек да. Эми мен деле мисалы канча мени үйрөттү, оңдон солго жазылат депчи. Мына биякта деле оңдон солго жазылат. Эне тилиме ата тамга деп турат да. Бирок ошол эле кезде тамгаларды карап бир ой пайда болду да. Мисалы эмне үчүн могул тамга кыргыздын жазуусу ылдый жакта тамга, түрктөрдүн жазуусу тамга өйдө жакта болуп атат. Эмне үчүн дегенде, балким кыргыздар ылдый жактан өйдө жакка жазчу, а түрктөр болсо өйдө жактан ылдый жакка жазчу деген сөз. Анткени тамга бул сөздүн башы болуп атат да бияктачы. Анан бир Аскадагыда бир жазуу табылды. Аскада деле өйдө жактан ылдый жакта жазылып атат да. Эмкисин эметсек болобу? Бул системадан анан дагы көрөбүз. Биякта да жумшак же эпчи тарап бар го эме боз үйдө. Эр тарап, эпчи тарапта бар, анан төр деген бар, Биякта деле ушундай система да, дагы мындай эпчи тарап жакта жашыл, мындай жумшактар бар, жумшак тыбыштар бар. Каткалаң тыбыштар болсо эр тарапта деп койсок дел болот да, мындай. Анткени ой жүгүртүү бир кеткенде ошол эле жол менен кете берет да. Мисалы ошондо эле эмени бөлүп койсо, бизде деле сингармонизм гласных болгон каткалаң жумшак уже мындай дуализм болуп кетип атат да. Боз үй деле дуализм болуп кетип атат. Эмкисине эмсе болобу? Ошондо мына карабайсыңарбы? Алтын Капалова жөнүндө уктуңар беле? Алтын Капалова азыр отчествоны матчество деп атат, Балдарымды матчество берем деген сөз. Анан сот ошол эле биздин мамлекетибиз аны сотко берип атат. Болбойт деп, бизде отчество болуп калган деп. А отчество каяктан келип атат бизге? Россиядан келип атат. Орустардан келип атат. А бирок Алтын Капалованы сен кыргыз маданиятын талкалай турган, феминальныйны жасаган ошо феминисткасың, кыргыздын түбүнө жетесиң деп кыргыздар эле жемелеп атат да. Бирок бизде матчество деген сөз бар болчу да.
мачество деле эмес, отчество деген эмне? Бул бир үй бүлөнүн чоңу же бир уруктун чоңу болуп атат. Мына мисалы моголдор санжырага наалы эже кирип атат. Бугумун мисалы бизге биз Кайберендин тукумубуз деп коебуз. Эмени айтпай, Тыным Сейит, Алсейитти айтпай, Кайберенди тиги мүйүздүү энени айтып атабыз, чын эле? Бугунун ичинде Тынымсый Жаманактын 3 аялы болчу да. Андан 3 мындай урук тарады. Ошону деле ошо 3 аялынан Жаманак дебей, 3 аялынан ошо атынан да ошо уруктар пайда болуп кетти да. Демек даже моундай бизде ушундай да прецеденттер бар болчу. Анан ошондо дароо эле мындай ой келет да, ошондо ким манкурт? Алтын капалабабы? Ал мына мачествону берип атат, бизде мачество бар болчу экен. Же мындай жалпы эл ошо феминисткасын тигиндей мындай деп ошону жамандаган. Ошондо биз дароо эле ошо мектеп системасын карап көргөндө же мындай мамлекеттик системаны караганда ошону деле ойлонуш керек да, анткени балким мектепте деле силерди ошо жакшыраак башкаралы деп билим да берилет. Даже биздин, анткени айтпадымбы, шири биринчи деңгэл кишиде болчу, экинчи деңгэл мамлекеттик деңгэл болчу, СССРдин үлгүсү болчу. Үчүнчү деңгэл уже дүйнөлүк болчу да. Дагы талкуулайбыз ушуну. Рахмат. Муну уже анан айтып берем го, кандай жазыш керек. Назик, рахмат. Сегодня день провокации, да? Назик будет с нами постоянно. Ну, я надеюсь, на всех 3 сессий. Дай бог, буйруса. То, что он сегодня сказал, что такое современный философ? Кто такой философ? Человек, который пытается вас заставить думать самими. Не тем, что вам уже здесь положили. Это очень важно. Думать самим. И даже я видела, как вы искренне протестуете против того, после провокации, после наглости Назика посягнуть на святое, на первого учителя. Но давайте осмыслять все своими головами, думать.